Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге мак кошулган булочканын рецептин сунуштайм. Эгер кызык болсо, анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алгач аппарасын дайындап алсак, 150 мг жылуу сүткө 3 чай кашык ачыткы, 1 чоң кашык кум шекер менен аралаштырып 10 мүнөттөй коюп коебуз. Ал эми 4 жумурткага 200 грамм кум шекерди кошуп, жакшылап чалып алабыз. Ошондой эле 300 мг жылуу сүт, жарым чай кашык туз кошуп аралаштырабыз. Бир килограмм эленген унга бир аз ванилин кошобуз. Жана жумуртка менен аппараны куюп, унду бир аз аралаштырып алабыз. Эми 150 грамм жумшак ак майды кошуп, камырыбызды жууруп алабыз. Алгач майлуу сезилиши мүмкүн. Ошого карабастан жакшылап бир 10 мүнөттөй жууруп алсак, камыр өзүнө келип, аябагандай жумшак, назик, бирок колго жабышпаган камыр болот. Албетте ун менен жумуртка ар кандай, мүмкүн дагы 30-40 грамм ундан себелеп калышыңыз да мүмкүн. Камырдын бетин жаап 1,5-2 саатка жылуулап коюп коебуз көтөрүлгөнчө. Ал эми эң эле ыңгайлуу жер бул жылуу духовка. Бир аз жылытып алып, ичине салып койсоңуз аябагандай тез көтөрүлөт. Жана көтөрүлгөн камырды бир жолу кайрып, кайрадан салып коебуз. Эң негизгиси духовканы өчүргөндү унутпасаңыз эле болду. Толтурмасына 200 грамм макты тазалап жууп алабыз. Аябай кири келет. Улам суусун алмаштырып, кайра марлиден же болбосо майда сеткадан өткөрүп алабыз. Даяр макты сыгып алабыз же болбосо суусун сарыктырып коебуз да. Ошондой эле 200 мг сүт жана татымыңызга жараша 150 же 200 граммдай кум шекер кошобуз. Бардыгын аралаштырып, эми отко коюп кайнатабыз. Эгер макты кургак кезинде майдалап алган болсоңуз, анда кайнатканга азыраак убакыт талап кылынат. Ал эми мен майдалабагандыктан 1 сааттай жай отто кайнатып алдым. Улам келип аралаштырып турдум. Түбүнө тарткан жок. Мына ушундай толтурмабыз даяр болду 1 сааттын ичинде. Ал убакта камырыбыз да көтөрүлүп калды. Эми керектүү өлчөмдө кесип алып, булочкаларыбызды жасай берсек болот. Камырларды тоголоктоп алып, бетин жаап, дагы бир 10 мүнөттөй коюп коебуз. Андан кийин жая берсек болот. Камырды 4 буштук кылып жайып, мактын жарымын рулеттерге колдондум. Тегиз бетине сыйпап алып, ороп, андан кийин керектүү өлчөмдө курч бычак менен кесип алабыз. Бетин жумуртка же сүт менен майлап, 180 градуста 20-25 мүнөттөй бышырып алабыз. Кийинки камырды тоголок кылып жайып алдым. Диаметри 20-25 сантиметрдей болсо болот. Мактын калганын тегиз сыйпап, андан кийин дагы бир камыр менен бетин жабабыз. Жана ортосуна стакан же пиаладан коюп коебуз да 16 бирдей бөлүккө бөлүп алабыз.
Эми ар бир 2 камырды 2 жакка бурап 2-3 бурап алабыз да четтерин бириктирип ичине бир аз кайрып коебуз. Мына ушундай пирог болду. Эми дагы бир аз убакыт көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Андан кийин жумуртка же сүт менен бетин майлап 180 градуста 30-35 мүнөттөй даяр болгончо бышырып алабыз. Мен сүт менен майлагандыктан бетин жалтыратыш үчүн кумшекерди сууга кайнатып алып сыйпап койдум. Ал эми жумуртка майласаңыз анда кумшекердин кереги деле жок. Достор, мына ушундай кооз даамдуу булочкаларыбыз даяр болду. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, лайк басып, мага билдирип коюңуздар. Жана кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.